литровый тарасы менен алсаңыз литровый 28 сом. 35 сом дейликчи тарасы менен литровый. Эгер сиз тарабымды алып барып алып кетем десеңиз, анда только жидкий биолинийге эле төлөйсүз. 100 литр алам десеңиз, 100 литр бочкаңыз менен барсаңыз, только 28 сом 30 Өтө арзан. Эң арзан эмне? Ошондо гектарда болгон эми гектарда биолиниде 1 гектарды коргош үчүн 720 сом коротот экенсиз. Ал жерде 3 жолу чачканыңыз бар ичинде. 3 жолу чачкан. 1 жылга 1 гектарга 720 сом, 1 сезонго. Трихадермин ошол эле 3 жолу чачкан ичинде бар 864 сом кетет экен. Литри 54 сом. Литри 54 сом. Тарасы менен алсаңыз 60 сом. Тараны алып барсаңыз жанагындай литрин эле эсептеп беребиз. Өтө арзан. Анан ошол тараны много разный колдоно бересиз. Үйүңүзгө кайра сууга колдоно берсеңиз болот. Мунда эч кандай зыян келбейт. Коркпойсуз. Колуңузга тийсе да зыян эмес. Эч зыян жок. Бизде тамашалап туруп калышат. Биолинин өзүбүз деле ичип койсок болот, иммунитетти көтөрүш үчүн деп тамашалап калышат да. Эч кандай зыяны жок деген сөз да. Андан кийинки алтын көз, биздин алтын көз мына тысяч осоп деп сатабыз. Мен жумурткасын сатабыз. 24 сом 48 тиен. Бу канчага жетет? Эми мына мен сизге айтып Гектар. 1 гектар жерине ошол эле 3-4 кайталап чачканыңыз 122 сом турат экен. 1 гектарга 5000 6000ден башталат. Эгер бул энтомофагтардын дагы бир нюансы бар, эми зыянкечтин ошол жердеги зараженность процентине карап беребиз. Эгер 20%ге чейин заражение башталса, жаңы зыянкеч башталды дегенде азыраак норма менен беребиз. Жок ошол жер кээ бирөө тиги габрактар жок калып, зыянкеч уже 80% басып калганда келишет. Анда биз аябай көп норманы айтабыз. Анда көбүрөөк түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жаз алды менен эле температура 20 градус плюстан жогору болгондо эле уже биз менен иштеш башташат. Алдын ала. Заранее, алдын ала профилактикадан башташыңыздар керек. Келип чачып берип баштаңыздар десеңиздер, 1-2 жолу чачып койсок, ал жер таптаза болот деген. Амблисиус, мына ултактын арасындагы кенелерибиз 132 сом болот экен. 132 сомдон башталат экен бир чачуу. 4 жолу кайталап чачсаңыз 550-600 сом деген сөз да. Габрабракон деген ол чымын жанагы 1 гектарга да бул. Мен 1 гектар нормаларын айтып берип атам да. Гусеницаны жок кылат экен 153 сом деп атабыз. 153 сомдон 3 жолу чачсаңыз 450-500 сом экен да бул дагы. Мында 500 сомго барып кетесиз. Ага кошуп трихограмманы чачсаңыз болот. 105 сомдон айланат экен гектарда бир обработка. 4 жолу 420 сом болот экен 4 жолу чачып койсоңуз. Ошентип бир комплекти алып карап койсоңуз бир 2000 сомго деле жетпеген акча болот да. Химиялык алсаңыздар эффективдүү жакшы, конечно, сразу көрөсүңөр эффект. Зато кандай зыян организмге. Зато баасы канча сом? Литри 1000 сомдон өйдө. Химиялык, агрохимиялык пестицид колдонуп атасыздар го. Бул биринчиден колдонуп как токсичный болуп, жердин структурасын бузуп атат. Биринчиден. Анан кийин колдонгон сайын как наркоман каждый раз көбөйтүп атасыздар. Дозасын. Көбөйүп атат. Зыян болуп атат. Экология зыян болот, өздөрү адамдын өзүнө зыян болуп атат. Ошон үчүн мындай биологический способ метод көрсөңүздөр аябай жакшы болот. Экологически чистый продукт аласыздар. Анан тиги айттыго бир киши Минсельхоз иштеген кылып айтып атат. Минсельхоздун жардамы ушул болуп атат. Дотация менен ошолор антимонопольный комитет правительство ошолор бизди аныктап берип атат ценасын. Ошол ценалар менен биз сиздерге көрсөтүп атабыз. Жакшы, аябай сонун болот. Элге жардам. Мына Абдулла Ташевичке рахмат, чоң рахмат. Өз күчү менен. Бирок Минсельхоз мону жок эле дегенде 20 жылга кечигип жасалат. Туурабы? 20 жылга кечигип жасалат. Айыл чарбасын колдонбосо, туруктуу баа болобу? Базарда туруп бар. Эми дотация колдогон ушул болуп атат деп мен сизге түшүндүрүп атам да. Андай мисалы 20 жылдан бери кереги эле жок болчу, эми жаңы түстөк деле болмок экен да. Анан кайрадан келип баары эле збытка такырат. Баары жакшы болду деп коелу, баары жакшы болду. Баары тең эл үйрөндү, жасады, өндүрдү. Каяка барабыз? Биринде бар ким көрөт? Кайра бир мындай центр керек. Өкмөт сатып алып ошону башка жакка сүйлөшүп экспорттоонго. Кайра ошол жерде калат элдер. Мына картошка жолсо эме бир жылы баасы аябай бир жылдан сугат колдонуп башпады картошканы. Өкмөттүн иши жок, туурабы? Кайра ошол Минсельхоз айтып коюн 20 жыл кечикти могу экинеметтин. Азыр жакшы, аябай сонун. Ким азыр министр? Чодуев. Мына жакшы баштапты. Башталышы да бул эми ошол жанагы анча бөлүнгөн акчачы дагы ошо Минсельхоздун ичинен экономдоп туруп, боор экини агитация, ар бир
жерге, аймактарга жеткидеги специалист отургузуп, ар бир айылга ошондой болсо анан кийин элдерге жетет. Мына азыр 20 киши отурабыз. Айлык отурмай иштешет. Анан кийин бул эме кайра эле бул жанагы жана кокон гилас болобу, эмне алмалуу баарын өндүргөндөн соң уктумуштар. Кытайдыкындай болуп жыптырактап болот. Кайка барабыз? Кайра ортомчуна Гиластардагы ортомчуна го, ушулар жагында дыйкандар кайра эле муха. өндүргөн оплата кечирип коесу, өндүргөн эмесин акыбети кайтпай калышы мүмкүн, туурабы? Кайра эле ит бекерге бериши мүмкүн, туурабы? Анан ошон үчүн жогор сиз кайрылып көрдүңүзбү мен сельхозго? Кайрылганда азыр берген жардам ушунда, анан жанагы болгон жерден кыйдырып барлыктан айткандай болуш керек. Мен сельхозду да могу Абдулла Ташевичке кандайдыр деңгээлде башкача мындай помещение эмес, жардам берсе. Анткени жалгыз өзү, рахмат конечно, жалгыз өзү мен сельхоздун жүгүн тартып атат деп койсок болот азыр. Ушул кичине болуп, мына эмне үчүн кыдырбайт мен сельхоздун немелери? Баары айчарбас дотацион дейт, конечно. Баардыгы дүнү жүзүндө бизде эмес, баардык жерде. Ошо дотацияны туура пайдаланса, өлүгүп неметесиз. Азыр мына биздики бирлер эле калды Россияга. Ошо тарттырып, Кытай, Кавказ капта уже эметип атат. Тарттырып Польша, Европадан бери келет. Эгер эртерээк башта, азыр деле кечимиз башта. Ошо бизге Россиянын бир эле область жетет. Анан даже внутренний рынок биз өзү толуктай албайт. Бүт сырттан келген жашылча, туурабы? Ички. Эме биз өзүн Кыргыздын элинечи өзүбүздүн продукция сата албайт. Жок. Туурабы? Биз эме переработка ачтачы. Налоговый тягы бүт бар келет да, аны жейт. Болду. Ал ача албайт, токтоп калат. Өкмөт ошол жагын колдонсо, мен сельхоз. Анан муну эми жеткириш керек, ал жакка жеткирбей биз минтип атабыз, угуп атабыз, айтабыз. Бирок ошол эле баягы түшүнүп атабыз, макул окудук жакшы. Анан ошол билген бойдон калып калган эмне? Өкмөттүн колдоосуз айыл чарбасы өнүп турабы, белгилөөдөн баарына. Бир нерсе кошумчалап коеюн. Мына азыркы данный момент Ысык Ата районунун жана эме болуп атат, курултайлар өтүп атат айылдардачы. Ошондо курултайларда ар бир айыл ошондо силердин өкүлүңүздөр барыш керек да, негизи мына бир күндө бир айыл, 2 айыл өкмөт менен жолугат, акимият, аким баш болуп барыш. Бизде болот. Мына 27-си 10 саат 10-да. Туз айыл өкмөт Олег бар. берди барып калсаңар. Нурмамбет айыл өкмөтү булардын эме графиги бар. Силер бул эме менен иштешиңиз керек. Райондордун бүт областтар республика боюнча болуп атпаш керек курултайларчы. Ошол жерге биздин Минсельхоздун өкүлдөрү руарлар бар да, райондук. Ошол кишилер бара албайбы? Барат. Ошол кишилер менен Минсельхоздун кылган жок. Кечен бизде болду, налог кылып калды. Бирок департамент бар. Бара, бүтүн эле бара. Алар сүйлөйт бар боюнча. Эптеп эле баягы атчак бериш үчүн унчукпай отуруп эле. Минсельхоздон келбейт, райондук бар, район иштеп атат. Эми ушулардан Минсельхоздун кишилери да. жанара, эми ушулардан бар жыпара. Сөзүңүздү бөлүп койдум. Ушулардын баардыгын мына кыла турган биз жаштарыбыздар. Эми өзүңөр мына айыл жакында айылдарда шайлоолор болуп атат. Жана боло берет ушундайда мына иштей турган Алабукада билесиздер Мухтар Шербаев деген жигит бар да. Бир бала айыл деген ушунчалык эң четке мына жолдун ар жагы Өзбекстан да. Ал жерге эчтеме барган эмес экен өмүрүндө. Мына ушул 3 жылдан бери өтө чоң өзгөрүү кылып койду да. Себеби ал иштегиси келген бала. Өзүнүн айылына бир мындай салымын кошомун, элим үчүн кыймылдаймын деген бала. Ушундай балдардан 450 айылга шайлап алсак өтө сонун болот. Өзү революция айылда башталыш керек да. Революция эң биринчи ошол айылдагы айыл башчыны, ошол аппаратын, ошол айыл баштагы айылдын ичиндеги баардык депутаттардан бери баардыгын не иштей турган, мына кыргызым дей турган жакшы балдарды коюп алышыбыз керек да. Бизге кандай болот? Бизге барат дагы бир байманапчиктин тууганы же бир нерсе ана мындайсы туруп алат дагы. Анан кийин ол деген газды дагы эч качан теппейт, только тормозду тептире берет да. Чындырбайт да. Ошол Мухтар Шербаевдер, анан кийин Марипов деген Нокатта бир жигит бар. Анан мына немеде Шамалды сайда бир Алмаз деген жигит бар экен.
чөткі иштерди жасап атат да. Ошолор 300 гектарга бак кылып атат мына. Достук айыл өкмөттү 300 гектарга кокон гилес бакзалар иштетип атышат да. Мына ошондой энтузиаст балдарды шайлап алыш керек да. Азыр деген поголовно эле чыгыш керек дагы, айылда айтыш керек. Бекмамат аке, иштегениңизге мына ушунча жыл болду. Мына совхозду бензоправканы жедиңиз, анан кийин рабкопто иштеди, аны жедиңиз, мынаны жедиңиз, мынаны жедиңиз, анан келип мына айылды курутуп атасыз. Кетиң деш керек да. Ооба. Кетиң болду, токтотуп. Анын туугандары келет да кечинде. Туугандары келеби, аяк жейбизби, эмне болобуз? Бирок тырышып туруп, ошол биздин мамлекетибиздин башчысы жүргүзүп аткан саясатты ошол айылга алып келе турган жаш балдарды алып барыш керек да. Биздин президентибиз аябай сонун саясатты жүргүзүп атат. Ол дегенне президенттин аппаратынан чыгат, неме алат, жолдан анан төбөчтөн ашпайлы бизе жоголуп кетип атат да. Учуп кетип атат. Андай боло турган болсо эч качан бизде өсүш болбойт. Эң биринчи өсүү, эң биринчи өзгөрүү бул айылдан башталыш керек. Айылда өзүбүз топтолуп, мына жигит атыңыз ким сиздин? Тилек. Тилектей бир билеги күчтүү, акчасы бар бир 100 бала чогулуш керек дагы, ультиматумду коюш керек. Болду эми Бекмамат аке кетиң эми. Уят эми болду. Мына немеге Чыңгызга берели. Чыңгыз деген мондай немеде Скрябинаны бүттү. Өзү агроном, монда өзүнүн чарбасын көрүп атасыз, кандай жүргүзүп атат. Мына биздин дагы айылды ушинтип оңдоп коюп ушу Чыңгыз деп туруп, ошол балага бериш керек да. Правление. Ошол бирок ошонун бардыгын мына билим менен айкалыштырыш керек да. Эми баягы биздин жашообуз көрүп атасыз, эмоция менен болуп калды да, күрөшкөндөр, анан кийин ат чапкандар, анан мынандай кылгандар эле депутат болуп алат дагы, сессияга келип коет, неме да өсүш жок. А ошого талап коюш керек. Депутат болосуңбу? Айыл неме? Мына сельхоздо окуган бол. Депутат бизде талапты койбой атабыз. Ошондой сурабай атабыз. Эмне кылып атасың? Эмне кылып атасың? Неме кылып атасың? Анан ушундай келгенде эле бир мындай кол тийгенде эле катуу сөгүнүп айтып алабыз, анан калган малды эстетчек болот. Буга деген артынан түшүп алыш керек. Пока результатын чыгармай сайын майын чыгарыш керек. Сизге эми мен ишеме турайын. Рахмат. Аябай жакшы жемеңизди көңүлгө туруп атасыз. Мен да ишеме кылып туруп, сиздин Алланын жолунда келип сөзүңүзгө Алла берсин. Аябай жакшы сөздү айттым. Мен ойлогонум көп жерден айтып жана эң эле мына жер патриотто келген кызыкканда бир айылда деп өткөндө деди işte 15.000 kişi rekayet 15.000 emelince ben yalnız rekayet geçip var ne etken şunucu deyden ay bazılar hepsi bir de kızık anan en jakşı etli men de bazılarda жүргөндө аянып айтам burada mına örüp talçı ben onu 100 so'm kadar ip beker ko desem baykalmaysan mına batkendin таза өрүгү экен 2 so'm жетеме 3 so'mга шоколад алганча химиялык мынаны алып 1 кило алып койчу таза эмени жесин. Жана сиз мен да ушундай айтам да. Билиңиз колдоп жатты. Бизге Алла Таалам ушунчалык нерсени көп нерсени бериптир. Биз эмне өзүбүз билбей атат. Эми келгенин баары таң калып атат. Бүт баарын айтачын. Мына нерсени бар да. Мен ушу айттым мына жерден 16-17 райком партиясы менен эмегени котордум да. Ушундайларды көрдүм. Давыденкеден билеп калдым. Мына кийинки колдоосу аксакалдар билет го. Давыденке деген айткан. Бузук укерсиз эле камаш керек. Мага налог төлөшүп болду. Эмне кылса талкан 150 гектар жүгөрөспөй калды, курай басып калган кичине бир десем мени бузук экенсиң деген. Сен мага бар, мага деп ачка. Чоңлар мектептин мугалимдери жаап койгон мектебине. Эртең 98-жылы болчу. Эме кылган. Асына деген Кудайбергенов деген мына билесиңер бар Кудайбергенов эме болуп да сен 98-жылы кызылча өтпөй эме детектив эмесем Сасына деген эмени директору мына мынтет. Ешигиң алдына төгүп алып кызылчаны дейт. Ушундагы эми жакшы азыр кичине иштеп мына департамент көрүп атат, айтсак угуп атат. Дагы эмелер эски мен кээде айтам да, коммунисттик декабрьда биз жок боюнча дагы тормузду берип атабыз. Сиз айткандайчы, колубуздан келген бийликти да бергибиз келбейт, жаштар корунду да бергибиз келбейт. Бизге окшогондорду арасындачы, ошо коммунисттик декабрьдын арасында бизге окшогон сиз айтып атпайсызбы? Çıkkandı yana gelsek biz Kırgızbız. Mına bizdin aylık bile. Uygur iştegen azır var. Oşa turganda aylanayın. Jigiti ana Kırgız dep de alып келебиz. Баарыбыз эле
şöyle tokum vurur, emni. Bir de böyle şöyle koysun geçinde anneme söyle, emni sen, emmişti vat var. Öyle de. Anan içine önü böyle, anan özümden ait okmanla görsün de gece. Gördün mü onu? Hemen ben atayım içine götürüp. Ulan bıktık, vurup Mehmet'den akıyor gel özüm. Bir tane vat östürdüm, Pavlo öyle, Mehmet'den görsüne vurup, burada kuptarakta kılıçlar koyup atar. Östürüp atkanda, vuruktan östürdüm. Hazır semene daha vurulmaktan östür göçetlerim var. Acıdı. Bu gelecekte nesesi gelin, göstere söylüyorsun bunu. Yemeden kararsanlar. Siz de yani reklama Facebook'tan çıkar, Dimas'tan çıkar bakalım. Çıkarım. Gitti. Aylıkla oturmadı o Nurmahmet. 2 hektar tikildi bu yıl aylıkla falasına çıktı. Çok olmadı seminerde. Sakın yarın şey dememeye tikildi bu yıl kızılar. Geçti şarttan algan telefondan paylaşıp Bakın daha Kanday oldu. Kaçlı? Ben bak görüm O o direkt sormalı. O vakti geldiçe yerlerde anlamak kal jana katu sokomu sandan da güçlü menen bir 60 santimetre жерде айдаш керек ушундай деген нерселер айтылып атпады Неме, o 60 santimetre aydasan sen mына почванын эң күчтүү жери 15 сантиметр, onu sen же ылдыйга түшүрүп коесуң, неме кыла албайсың. Onu бузуп коесуң. Onu bir 20 santimetre айдайсың, ошол жетет. жетет Ошол жетет. Дагы бир суроо байкерлерге маалымат катары жана сиз эмелерди айтчу эмеспеңиз? Тоюттар боюнча. Тоюттар боюнча туугандар азыр биздин бардыгыбыздын эле малдарыбыз бар, малдарыбыз дайыма тойбой жүрө берет да. Анан да бакты, горный, анан предгорный райондорго жазап туруп, анан бул ылды жабыбызды биз эмне будайга, арпага, анан той чөптөрү чыккан азыр аябай. Сонун эң биринчиси ошол амарант, люпин, сорго, суданка, топинамбур, рыжик, анан кийин дагы бирөөсү эстеп атам, ушул чөптөрдү отургузсаңыздар, булар той чөптөрү да. Ушул чөптөр менен силер малыңарды толук чөп менен дагы, дан менен дагы камсыз кыласыздар да. Мына видеолорум бар, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Bu bizim bir жылдыктарбы же көп жылдыктарбы? Мына Rumix айтпай кеттим, ошо Rumix көп жылдык, люпин көп жылдык, топинамбур көп жылдык, анан сорго, суданка, рыжик, Амарат bir жылдыктар. амарат. Ушуларды бир жылдан отуруп Беде сыяктуулар да бар. Булар мындай Кандай? Кулай сыяктуу болобу же беде сыяктуу болобу? мына немеси беде сыяктуу болот, люпини. Топинамбуру баягындай ромашка гүлдөрү. Урожайнысы канча экен? sorgusu da şunday olur, sorgusu da. Соргосу да аябай түшүмдүү болот. Булар мурда эгип жүргөндөр билет да. Мына ушул чөптөрдү мына айыл чарба министрлигинен суранып атабыз, ушул чөптөрдүн уруктарын алып келип, мына сорт испытательный участоктарда отургузуп, анан кийин ошодон урук алып элге тараткыла деп жатабыз да. Мына топинамбурду мына Кочкордун нарындын, акталанын талаларына отургузуп тыштай турган болсо, бул немелер сабагын жейт. Сабагын жеп бүткөндөн кийин анан булардын түбүндө ар биринде мына жаз келгенде жер жумшаганда ар биринде түбүндө 1 килограммдан 3 килограмм, 4 килограммга чейин клубиндери болот да. Буну земляная груша деп коет. Ал аябай белок, мындай протеин, картошка сыяктуу. Ошону малга казып берип жедирсек аябай сонун болот да. Ол жазда бышат. Жазында каш керек. О, жазында казыш керек, жазда бышат да ол. Анан калган черенок калат го. Неме картошкасын алган. Ол кайра дагы ошончо картошка. Калган тамырынан өзө берет да. Анан баягы неме той кызылчасын отургузгула. Көйрөк отургузуп, анан кийин буну баягы сорго, тияк бияк бардыгынан кошуп туруп, тартып туруп, ошол менен кызылчага кошуп, анан саманга чөктүрүп, анан мындай жылуу суу менен ошону жедире турган болсо, бука мындай мясной направление бар го, анан сүт өтө чоңойтат да. Чоңойтуп семиртирет, тез эле. Мына бизде малды деген уйду жетелеп жүрө беребиз да, мына тайна менен теңине дагы бир нерсе деп. Ал туура эмес. Ооба, 1 жыл 8 ай да максимум союлуш керек да, кетиш керек.
Ettikке de. Alıp taşıyoruz. Cana biyohumus'tu siz. Cana sırtka süreç atamda verdiniz. O sırtqa Ağzını süresi. iş жақта сатып атасыз, сатсаңыз Осы 25 сомнан сатып атабыз. И очередь. Постоянно очередь. О, биогумус. 25 сомнан кило. 25 сомнан кило. Бакыт келде колдонулабы? О, бак дегенде ар бир көчөттүн астына жылына карап, 2 жылдыкка 4 килограмм, 1 жылдыкка 2 килограмм, 10 жылдык даракка 20 килограмм. Ошону сала бересиң. Ишекте бар о. Abdullah. Biyohumus suga çıkartıp kança bir kilogram kaç litre su koşuyor? Cebimde de çıtacak. 1 килограмм немени жидкий биогумус жасайын деп атасыз да сизчи. Биогумусту ээлеп аласыз дагы. Баягы күкүмө болот го, ошону 10 литр сууга салып туруп, ошонун дарактын астына куйсаңыз 10 килограмм неменин күчүн берет. Бирок кармап туруш керек да. Bir 4 saat, 5 saatında жылуу кармап турсаңыз, сол биоорганизмдер сууга сиңип, анан булардын биологенинде эле күч берет. Өтө күчтүү болот. Анан баягы немелерге, пияз, эмелерге бергенде пленканы, чоң кара пленканы алып барып жай берип туруп, ошол жерде яма кылып, ошол жерге 1 тонна эмени саласыздар. Биогумус анан бул жактан суу киргизесиздер. Суу киргизип, анан күндүн табын карап турасыздар. Күндүн табы кайткандан кийин баягы жерде өлө иштейт баягы организмдер. Анан ошону коюп бересиз. Арыкка тарап коюп берсеңиз, пиязыңызга, сабизиңизге, кызылчаңызга, любой нерсеге bir неме 10 тонна неме күчүн, биогумустун күчүн берип турат. Ошондо жидке берип үйрөтүшүбүз керек. Селитраңды бүттү өчүрөт да. Селитра жок болуп кетет ойда. Агып жок болуп кетет. Жанагы сиз айтып аткан чөптүн жакшы уруктары боюнча жана сертифицированный точкалар бар, мында сиз айтып коесуз. Немеде Москвада бар экен. Өтө көп экен. Москвада. Москвада. Эгерде тааныштар болсо Москвадан алдырсаңыз. Биякта доступный эмес ба? Жок. Жок ба? Өлкөдө бөл жактан бул бир жерде коюңуз деп ошо 4-5 түрдүү чөп немелерин. О Кивона. Кинао. Кинао. Ол деле сонунда кинао. Адам малга жакшы. Ал дагы малга жакшы. Бирок очень дорогой удовольствие. Adam 4 yıldır, 1 yılda kança yıl çavurat? 102 yıl. Rumix'te эгер Rumix'te отургуза турган болсо 7 жолу чаба аласыз. 350 тонна сенаж берет. 1 yılda 7 yıl çavurat. Yine bir sene. 15 апрелде 1-орун болот. Көп yıldır. Rumix деген, о көп жылдык. 12 жыл, 11 жыл кызмат. Anda eме. Ал кургайлы токтога сенажга кетет. Сенажга кетет, сразу зеленка малга жетире бересиз. Анан акыркыларын кургатып алсаңыз болот. Азыр мына биз малды мындай багып атабыз да, малды мындай андай бир семирт албайбыз, же сүтүн ала бербей эле жөн эле жетелеп жүрөбүз да. Башын санап эле. Башын санап эле. Баягы мен айткан методдор менен бага турган болсок, мына ар бир немеде мал чарба кармайм деген кишиде экструдер болуш керек да. Экструдер деген ушундай сонун аппарат. Ал деген малга чөптү дагы, будайды дагы, немени дагы, кукурузадай кылып чыгарып берет. Балдарыбызга кукуруз алып берип атабыз го, оозго салса эрип кетет. Эмедей кылып, кукурузный палочкадай кылып. Кукурузный палочкадай кылып чыгарып берет дагы, ошону аралаштырып туруп, курук бойдон эле малдын астына курсун кукурузадай кылып жейт да, бирок кайра багына капчабайт да болду. Кайра чыгарбайт. Сигип кете берет. Бирөкөйгө жана уйгак боюнча айта аласыздарбы ушундай? Сардак Уйгак барбы? Сардак боюнча эми Канча болуш керек? препахать этиш керек. Просто силерге затрат кетет дагы дагычы. Препахать. Анан кийин вот айттык кой биолилин. Тез өсүп кетиш үчүн ошодон дагы берсеңиздер тез өсүп кетет, берки калып кетет да. Субстраттарды, көп азыктарды өзүнө алып калат да, беркилер өспөй калат да. Ошол эле. Азыр уйгакты толук жок кылыш үчүн оодарып, казып, кайра дөрдөн баштап жок кылыш керек ба ошону? Удаш препахать. Есть способ. Да, себеп салмен жок кылып алдын алып болбойт туруп азыр, баягы көбөйүп кеткен жерде. Аны жейт турган эчтеке жокпу? Уйгакты. Жокпу? Уйгак деген проблема да. О, аябай проблема да. Только перепахать да. Перепахатында деле чыга берет, анын жанында Уйгак көп жерлерге трава лидер деп коет, ошол топинамбурда отургузса, мына немедеги анан беде жок эме. Немедеги тикен бар го алган. Ошондо жок кылат экен, надо будет. Трава лидер экен, кысып жок кылып бергилип уйгак бар жокту жок кылып берет экен, топинамбур. Себеби азыгын жеп коет да, иштеги калтырбай коет да, прожорливый бергеге караганда. Прожорливый бергеден кысылып өзү жок болуп кетет. Эме 7 жолу чыгат дегенсиз, анын ыстыры тазалайт. Эми үчүн эмне
Düğünlerini alıversen, onu uçuşmayı. Жүгөрүдөй болсо ошондо. Rumix mi? Rumix men boyumda olsun. Ошол. Oşonda 7 yol çağırlar oşon. Ошондо 7 жол тагы. Oşonu Спинат учебыша деп окусаңар немеден? Dağını sayın hemen koşuluyor. Эми өтө көп ушул дүйнө жүзүндө баягы бизге Кыргызстанга пайда бере турган чөптөр, пайда бере турган баягындай клубневыйлар, анан пайда бере турган баягындай ягодалар аябай көп. Биз керек болсо баягы бардык жерлерибизге ушундай эмелер бар, пряностьтер бар, чөптөр. Ошолорду отургузуп, ошонун уругун сатсак болот. 1 килограммы $100. Ал бир эле гектарынан 6-7 тонна берет. Ошондой чөптөр бар да. Аны onu алып келиш үчүн бир билим керекпи? А билимди алыш үчүн балдарды жөнөтүш керек да окууга. Sizden tanış керек. Күнөсканалар боюнча да. Я. Күнөсканалар боюнчачы. Күнөсканалар боюнча мен күнөсканаларга карамашынча каршымын да. Себеби эле күнөсканаларда эң нетратты көп иштеткен күнөсканалар болуп эсептелет да. Ошол жерде бардыгын тыгып эле мочавинасын, тигинсин, пиццисин бардыгын тыгып эле ошол жерде жасап чыгат. Ал помидор искусственный да ал. Ben klasası bağımızdaydım. Лимон боюнча жазып бар. Лимонду мындай эгерде бага турган болсо дерево лимона баягындай сакташ үчүн эле да ал. Мына кышындасы үшүп калбаш үчүн мына хурманы деле эменин ичинде чүйдө баксак болот да, хурманы. Ağacı tepkisi керек да. Анжирди баксак болот теплицанын ичинде. Бирок ага эч нерсе сеппеш керек да. Только булардын энтомофага иштейт, астына болсо биздин биогумуз иштеш керек да. Ошондой кылыш керек да. А помидорду кандай жасайт билесиздерби? 1 гектарына 1,5 тонна нитрат берет. Бул картошка неме помидор бадырың ол вообще неме болуп калды. Жак болду. Күнөсканада Ошон үчүн баягы бардыгын ошол помидор кышындазып помидор менен бадырын жегенден жебей койгон жакшы да. Onun жөн эле мына өзү любой бардык эле нерселер өз убагында болсо да. Варенье кылып кой, соленье кылып кой, кышындасы банканы ачып жей бер да. Ал мындай онтой неме болбошу керек да. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат бардыгыңыздарга. Aksakal'ın vatanız bir konuş, siz ulu gezin. Келген кадамдарыңызга ыраазы болдум. Рахмат, чоң рахмат сиздерге. Көп келмек. Болот. Мен телефонуму жазып Bişkek'tesiniz de. Ооба мен Бишкектемин. Ой, үйдү бачы таалам.